Президент Сооронбай Жээнбеков 13 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча чаралар талкууланды. Өкмөт башчысы коронавирус инфекциясынын мындан ары шаарлардын, облустардын жана райондордун аймагына жайылышына жол бербөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Бүгүнкү күндө негизги эки көйгөй катары премьер-министр дары-дармектер боюнча кырдаалды жана медициналык адистердин жетишсиздигин атады. Бизде негизги проблема бүгүнкү күндө элдердин нааразычылыгын туудуруп аткан маселелер бул ошол дары-дармектин жетишсиздиги, анан экинчиси бүгүнкү күндөгү врачтардын жетишсиздиги болуп атат. Ушул эки проблема бүгүнкү күндө бизде абдан орчундуу маселе катары иштеп атабыз. Ошонун үстүнөн Өкмөт башчысы чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын дипломатиялык мекемелери аркылуу зарыл болгон дары-дармектерди алып келүү боюнча маселе дагы сүйлөшүлүп жаткандыгын айтты. Мамлекет башчысы медицина кызматкерлерин колдоо маселесине дагы өзгөчө көңүл буруу керектигин айтып, баардык ресурстарды мобилизациялоо менен медициналык кадрлар резервин толуктоо боюнча иш жүргүзүүнүн маанисин белгиледи. Ооруганды карабай, ооруп өткөндөн кайра келип иштеген миликтерибиз мына чыгып атат кайрадан иштеп. Бирок иштебегендер да жүрүп атат да. Отскада жүргөндөрү бар. Ошонун баардыгын тең тизмелеп, ар бири боюнча жеке иш алып барып, алардан суранып, келип иштеп бергиле деп тартсак дагы эле болот да, дагы эле потенциал бар, кадрлык потенциал жок эмес. Жалпы медицина кызматкерлери боюнча индивидуальный иш алып барыш керек. Окуу жайлары боюнча, жогорку курстун окуу жайлары боюнча. Биздин башка жолу жок да. Эгерде жок десек, бизге бир алып келип бербейт. Биз болгон мүмкүнчүлүктү, болгон потенциалыбызды толук колдонуп, артынан түшүп, суранып постап иштешибиз керек. Антпесек, бул илдет менен күрөштө элибизге толук кандуу жардам бере албай калыш мүмкүн да. Кубатбек Боронов күндүзгү стационарлардын иштеринин натыйжалуулугун, азыркы тапта баардык муктаждар медициналык жардамды жана кеп-кеңештерди өз маалында алып жаткандыгын айтты. Күндүзгү стационарларды ачуу боюнча мындай иштер өлкө аймактарында дагы каралып жаткандыгын билдирди. Мындан сырткары ал азыркы убакта Бишкекте медициналык персонал менен камсыздалып жаткан эки түнкү стационардын ачылышы тууралуу маалымдады. Мамлекет башчысы вирус менен күрөшүүдө саламаттык сактоо системасын реформалоодо негизги талап болгон саламаттык сактоо тармагын санариптештирүүнү унутпоо керектигин белгиледи. Ошондой эле ыктыярчылар жана жарандык активисттер менен натыйжалуу кызматташууну жолго коюу зарылдыгына токтолду. Сооронбай Жээнбеков айрым дары-дармектердин кымбатташы жана таңкыстыгы жарандардын негиздүү нааразычылыктарын жаратып жаткандыгын белгиледи. Дары-дармек боюнча проблема түзүлдү, бирде бизде эмес, бул дүйнө жүзүндө болуп атат. Бирок жанагы запас алыш боюнча аны да иш баштап койдуңуз, ошону аягына чыгарып, анан биздин жана фарм компанияларга буларга шарт түзүп берип, эгерде каражат керек болсо, мына келген каражаттарды мамлекеттик бюджеттен болсо дагы ошол фармацевт компанияларга жардам берип каражат айланып каражат жетпей атса, бир убактылуу берип турса кайра төгүп берет да кайрадан. Ошо боюнча алып кетпейт да баардыгы. Ошого чейин буларга шарт түзүп, мамлекеттик бийлик аркылуу завод, фабрикага чейин түздөн түз чыгып, тиешелүү дары-дармек менен камсыздашыбыз керек. Премьер-министр медициналык мекемелерди компьютердик томографиялык жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Ошону менен бирге тез жардам каретасын сатып алуу жана абалы оор бейтаптар үчүн реанимациялык аймактарды көбөйтүү маселелери иштелип жаткандыгын айтты. Автандил Бактыбеков, СТВ.